биргелешкен өнүгүү фонду түзсөк. Биздин тажрыйбада бар, мына Орусия менен иш жакшы жүрүп жатат. Өзбекстан менен азыр жаңы түзүп атабыз, Венгрия менен түзүп атабыз. Ушундай багытта мен ойлоймун, азыр эле буга чейинки жыйында дагы ишкерлер тараптан дагы сунуш болду. Эгерде Кыргыз-Түрк биргелешкен фондун түзсөк, акырындык менен ошол фондго акчалар келе баштаса, ушул жерде отурган Кыргыз тарапка болобу, Түрк тарапка болобу, ушул фонддун бир чоң пайдасы тезирээк алдыга жылмакпыз. Биз айткан ушул 500 миллион доллардан 1 миллиард долларга соода алаканы чыгарабыз деген максатка мен ойлойм, ушул фонд аркылуу тезирээк жетмекпиз. Бир катар кепилдиктер да болмок ушул фонд аркылуу. Энергетика чөйрөсүнө болобу, кандай гана бизнес багытында иш алып барсак. Ошондуктан мен ушундай сунушту бүгүн урматтуу менин кесиптешим Фуат Токтай мырзага жолдодум. Бул киши дагы азырынча алдын ала айтсак колдойм деп атат. Биз муну ушу эки өкмөттөр аралык мамиле менен ушул фондду түзүшүбүз керек деп ойлойм.